Бир досум кофейня ачты. Мен барып ошол жерде китеп окуп, жок дегенде бирөөлөр менен сухбет кылган учурда ошол жерге барып отурганга аракет кылам. Неге ал досумдугу кофейня? Ошого түшсүн дейм, ошого пайда болсун дейм. Кээде ошо ичкен кофемден көбүрөөк акчаны берип кетем. Бирок кээ бирөөлөрдө ушундай маселелерде көп болуп каласың, досу тууганы бирдеке ачып калса, жөнөкөй чач тарачкан ачып калса, барат дагы, досум сен тууганымсың, досумсуң, бекер чачымды алып кой дейт да. Эшигинин астында 10 та чач тарачкана бар, бирок бекер деп ушу досунукка келет, туугандыкына келет да. Тууганым ошо свет алып атат, аренда берип атат, ошо нерсени бисмилла деп ишкананы баштады. Сен аны бутун тартпасаң, колунан тартып, кичине көбүрөөк акча берип колдогонду үйрөн. Качанга чейин ушундай туура эмес түшүнүктөрүбүздү тууралап жүрөбүз. Туура ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек. Кээде 100 сом бере турган нерсесин сен тууганымсың дей бергенге арзандан беришиң керек, башкага караганда дей бергенге уялганынан 100 сомдук нерсесин 80 сомго берет. Сен банкрот кылып жабылышына себепчи болтасың сен. Баштан өткөн билет да муну. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, бири-бирибизди колдойлу. Мусулманды колдойт. Бүгүн жаңы бисмилла деп бир бизнес ачты, магазин ачты, же бирдеке ачты, сен ошого бар. Алышыраак болсо да кичине ошого барып колдогонду үйрөн.